Азырчы ушу менен маселе чечиле тургандайбы? Жок, мен билбейм. Ошону айлап кет деген бар, баргыла. Жок, могул жерде карал. Жок, аксакал. Сиз жетекчисизби? Сокулук району Нижний Чүй айылында жүрөбүз. Атайын бизге ушул жерде айылдын тургундары кайрылып, этникалык кыргыздар экен, Тажикстандан келген, башка райондордон келген кыргыздар экен. Мына мен артымда турган жер таштандык айланып кетиптир. 2 жылдан бери эч ким чыгарбайт дейт, сасыйт дейт. Үнүбүздү бийликке жеткирип бер деди. Ушул нерселерге чара көрүш керек деп. Ушул муниципалдык ишкананын башчысы болгонума 1 ай гана болду. Анан эми келип өзүм дагы өткөндө көрүп кеткенмин, акыбалы оор экен. Канчалык мыйзамдуу экенин мен билбейм, муну жапкандан башка жолу жок бул жерде. Топурак алып туруп үстүн жабабыз. Топурак менен жабабыз, анан башка адам деле өлүп калса топурак менен өлмөт, ошондой. Анан башка жолу жок бизде. Мен полигонду көрүп өзүм коркуп кеткенмин өткөндө. Көрсө полигон ушул жер экен. Санкция келген. Орун бардыгы бияка азыр шаарга чачырап. Билем. Колу бутуң шору деп кыргыз илгери айтып койгон да. Мен азыр Бишкек шаарында анча-мынча таштандыларды машинама салып, анан атайын бир урналарга таштап койчу элем. Антип таштагым келбей калды азыр. Бөм албайт, жөн эле мындай эле оңторо эле жууруп атат да, мындайча айтканда. Ушундай диш болобу? Кыскасы, оору сыркоонун баары ушул жактан чыгып атат. Анан билмексен болуп сүтүн сабап алып туруп анан Бишкекке алып барып тапшырабыз. Же болбосо башка бир эттерин тапшырабыз. Анан албетте мындай жерден кантип биз мындай улуттун ден соолугун бир чың карайбыз. Эмдиги жылга жетпей эле кыска мөөнөттө иретине келтирилет ал. 94-жылкы инвентаризация менен ал жерибиз 2 гектар 75 соток жер мусорный полигон болуп катталган. Жыттын чыккан себеби мен түшүндүрө кеттим, ал жана өлгөн малдардын эмнесинен жыт чыгып атат. Малдын өлүгү болобу же башка заттар болобу, андайларды биз чыгарбайбыз. Мыйзамсыз келип төгүп кеткендер болот. Кыскасы, тегерек чети тозууга, анан мусорду полный жабып, ошол жаамсыз жыттарды, анан жанагы салафандарды учуу айылды полный эмне кылып атат дегениңизге биз быйылкы жылдан бюджеттен бөлүндү, дагы бир жолу айтып кетейин. Ошол каражаттын баардыгы жумшалат, ал жердин баардыгы жабылат да.